Иш-чара техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды тейлөө программасынын кесиптик ишмердүүлүгүндө билим берүү тармагынын максаттарынын күтүлүүчү натыйжалардын, окуу пландардын аткарылуусунда иш берүүчүлөрдүн ролу деген аталышта болду. Иш-чарада билим алуучулардын жетишкендиктери, окуу процессинде компетенттүүлүк мамиле, заманбап билим берүүдө сапаттык кепилдикти камсыздоо негизги максат болуп эсептелет. Biz atayın lisenziyalarda alганбыз. Орто кесиптик билим берүү программасы боюнча эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды тейлөө адистиги 2016-2017 окуу жылында ачылган. Бул программа боюнча бүтүрүүчү кафедра программалоо кафедрасы болуп эсептелет. 2017-2018 окуу жылында аталган багыт боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр чыгарылат. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технология факультетинде тосууту деген адистикте biz iş berүүчүлөрдүн тегерек столун уюштурдук. Бүгүнкү ушул тегерек столдун негизги максаты окутуу процессиндеги иш-чараларды иш берүүчүлөргө жеткирүү, негизги билим берүү программасынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжаларын иш берүүчүлөр менен пикир алмашып, алардын сунуштарын угуп, жаңылоо болуп эсептелет. Биринчиден, экинчиден ушул иш берүүчүлөр менен окуу жайдын ортосунда карым-катнашты күчөтүп, байланышты орнотуп, сапатты жогорулатуу болуп эсептелет. Ушул максатта бүгүнкү тегерек столубузда бир топ актуалдуу маселелер каралды. Иш берүүчүлөр тарабынан аябай жакшы сунуштар берилди. Биз ошолорду эске алып, окуу планын түзүүдө, окутуу процессин уюштурууда ушул сунуштарды эске алабыз деген ой болуп атат. Факультетте студенттердин сапаттуу билим алышы үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Компетенттүүлүктү биринчи орунга коюп, ишмердүүлүктү жакшыртуу, иш берүүчүлөр менен байланышты кеңейтүү боюнча кызыктар тараптардан сунуштар айтылып, окуутудагы актуалдуу маселелер боюнча талкуу болду. Дегенде бул иш-чара иш берүүчүлөр менен биргеликте алып кеткен бул өтө жакшы нерсе. Бул иш-чара менимче жылына 1-2 жыл өткөрүп турса аябай жакшы деп колдойм. Ошон буну аябай жакшы уюштуруптур. Уюштуруучулардын да мындан ары дагы жаңы технологияны өнүктүрүү, азыр технологияны өнүктүрүү заманында мындан ары иш берүүчүлөрдөн кандай талаптар келип атат, алардын талаптарына карап, студенттер окуса, кадрларды даярдаган болсо бул жакшы. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн заманбап адис катары чыгарууну негизги максатка коюп, окуу жайда мындай илимий иш-аракеттер байма-бай жүргүзүлүүдө. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.